пейзажды жакшы көрөм. Жайында этюдтарга чыгып, тоолорго чыгып, көп этюд тартам. Ошолордун негизинде келип алып, пейзаж картиналары жасайм. Табияттын сулуулугун кыл калемде ак кагазга түшүрүп, жаратылыштын кубулушун так өзүндөй тарткан сүрөтчү Алижан Парпиев 1984 жылы Ташкент шаарындагы театр сүрөтчүлүк институтун бүтүрүп келген жылдары алгач Жалал-Абад шаарындагы Маданият үйүндө, андан соң шаардагы балдар сүрөтчүлүк мектебинде, ал эми акыркы 13 жылдан бери Жалал-Абад шаарындагы Ариет балдар чыгармачылык борборунда сүрөт ийримин жетектейт. Балдардагы таланттуу, аракетчен балдар келет. Бул билесиңер, сүрөттүн эсимде аят менен өтө кыйын, сабыр керек. Ошонго тандап жакшы балдарды тандап иштеп атабыз. Жакшы. Өзүм дагы көргөзмөлөрдө катышам, Бишкекте болгон, Ошокто болгон көргөзмөлөрдө катышып келем, балдарым катышат, ошондой аракет кылып атабыз. Каарманыбыздан сүрөт өнөрүнүн терең сырларын үйрөнгөн эки окуучусу 2023 жылы Алматы шаарында ЮНЕСКО тарабынан өткөзүлгөн эл аралык сүрөт көргөзмөсүндө баш байгени жеңип алышса, ал эми Найыма Жармаматова Кыргызстан тоолору аталышындагы республикалык сынакта 1-орунду камсыз кылган. Жумамидин Токтосунов ушундай эле республикалык көргөзмө сынакта Манас, Семетей, Сейтек үчилтигин тартуу боюнча 2-орунду ээлеген. Мен республика боюнча 1-орунду алгам. Жана мен сүрөттөрүм Манас боюнча тарткан, мисалы Манастын төрөлүшүн тарткан. Каныкей Манаска атын кылып жатканын тарткан. Да пейзаж, тоолорду тартып жатам. Ошондой эле мен сүрөткө аябай кызыгам. Мен 12 жаштамын. Мен Дос Ариетке 1 жылдан бери катышып жаткандан бери 1 диплом жана 2 грамота алдым. Мен биякта 4 жылдан бери окуп жүрөм. Мага агай тартышты үйрөткөн, жардам берген. Аты Алижан агай, Манас сүрөтүн тартып жүргөм. Выставкага катышкам, 2 местен алгам. Дагы Ушактагы выставкага да катышкам, 2 местен алгам. Өзүм 4-классмын. Жалал-Абад шаарындагы балдар чыгармачылык борборунун сүрөт ийриминин катышуучулары онлайн түрүндө да өтүүчү түрдүү багыттагы сүрөт көргөзмөлөрүнө такай катышып турарын ийримдин жетекчиси билдирди. Кара Кыргыз автономиялык республикасынын 100 жылдыгына арналган сүрөттөр. Буну мынесini Бишкекке жөнөттүк. Жакында эле где-то 1 ай болуп калды. Бишкекте өтүп атат. Ошонго мына сүрөттөр балдарым. Şu балдар тарткан сүрөттөр барды көрүп атасың, мына тарелкага ар кандай балдар, чоң балдар, мына кичинекей балдар тарткан сүрөттөр. Ошонго арналган эмнелер болот. Тарелкага татырган сүрөттөр мына көрүп атасыңар. Бардыгы мына. Окуучуларым эми Алла буйрса итогазы келип калат. Канчанчы орунду алдык, кандай болду мына көрүп атасыңар. Өтө мындай жакшы композициялар менен тарткан өздөрү ар кандай кичине мына өтө кичинекей балам 1-класс балам тарткан сүрөттү көргүлө мына. Учурда бул жайдан билим алып келечегин сүрөт өнөрүнө арнаган окуучулардын арасынан Бишкек шаарындагы Сүрөт академиясында, ошондой эле бул тармакка жакын болгон архитектура жана дизайн кесиптерине окуп жаткандыктарын сүрөтчү агайдан билдик. Маматкадыр Маматалиев, Искендер Шекербеков, Жалал-Абад шаары.